Жалпыңыздарга ушул күмүш булакка эс алуу борборун тааныштырабыз. Мына күмүш булакка кебепсиңер. Парелден жебепсиңер. Ичинде толакчы болсо керек, э? Ал секрет боюнча калабыз. Бул жак канча градус ысык болот, э? Өлө элек го бул балыгыбыз. Жалпыңыздарга салам. Бүгүн биз Кашка суу айылына караштуу Күмүш булак эс алуу борборундабыз. Жалпыңыздарга ушул Күмүш булакка эс алуу борборун тааныштырабыз. Жаныбызда турган Бегимай. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кеттикпи анда? Кеттик. Мен Бегимай. Бул Күмүш булак эс алуу жайынын администратору болом. Карап көрсөк, бир кара сумка көтөрүп жүрөсүз, эме көтөрүп жүрөсүз, анын ичинде толакчы болсо керек, э? Ал секрет боюнча калабыз. Жүргүз анда. Күмүш булак деп атабыз да. Эмне себептен күмүш булак? Аталышынан баштайлычы. Күмүш булак негизи бул Кашка суунун башында булактын башталышы бар. Жерден чыккан суу. Ошол күмүш булактын суусун бул жакка тарттырып келгенбиз. Бизде бүт чайлар, суулар бардыгы булактын суусунан. Күмүш булак бул составында күмүш бар, пайдалуу суу. Жердин түбүнөн чыккан таза суу. Өзүңүз ичип көрдүңүзбү? Өзүңүз ичип көрдүңүзбү качы? Чын эле таза суубу депчи? Жок, негизи ооба, ичип көргөм. Мен бул жака иштегенге чейин эле ичип көргөм. Анда таанышалы жүрүңүз. Азыр өзүм көрдүм да, булар качан келген булар? Булар азыр жаңы алып келдик. Арендага берилип жатат. Дагы экөө бар, алар уже айдалып кетилишти. Менди көрүп аткам, текшерипчи. Азыр экөө эле азыр, э? Азыр экөө. Жарышалы кандай дейлиби? Биякта суу, эмне болгон суу я бул? Балыктар жейт, э? Ооба, балыктар. Биздин фирменный тамагыбыз, негизи эле менюда балыктар болот. Ушул бассейнде сакталат балыктарыбыз. Бияка бул жол менен канча балык батат? Бул жол менен бул жака бир тонна балык батат, 1,5 тонна батат. Былтыр мурда жылдары кичинекей болчу, быйылкылар аябай чоң. Эң кичинекейи 1,5 килограмм. Эң салмагы орчу? Эң салмагы ор бизде бир жол кармалды 3,700 грамм. 3 килограмм 700 грамм чоң балыгы. Дайыма суу ушинтип алмашып турат экен да? Суу алмашып турат, аларчанын суусу бияка кирип, кайта бул жактан чыгып алмашып турат. Анда кармап көрөт балыктар да? Көрөсүз, бул сачок менен. Сиз кармап көргөнсүз да буга чейин? Ооба. Оор болуш керек, э? Ооба. Эй! Эркектен жумушу болгондуктан оорураак келет. Азыр кармап көрөбүз. Канчалык бирок оор болуш керек. Абсыңга. Эй! Мына балык кармадык. Аябай оор турбай бул, э? Ооба, оор болот. Да. Эми ушуну кууруп жейбиз, жамангалга бышырып жейбиз. Я балык кай, тыбырсылайт кай. Карматпайт. Ой. Көрүүчүлөр кандайсыңар? Күмүш булакка кебепсиңер. Парелден жебепсиңер. Белгиле. Алтын балык, эгерде 3 тилеген айт десем, мен ушу күмүш булакка биринчи келейинчи демекмин. Балык кармагандан кийин кол туш керек бая. Өзүнчө ушене бер турбайбы? Балыгыбыз кетти азыр. Тияктан даярдап келгенче биз маек кылалы. Бул жакта азыр адамдар көп экен да, кишилер көп экен. Анан канча эме бар, орундук бар? Эшикте негизинен 15 тапчан, 7 банкетный залыбыз бар.
Кандай иш-чаралар өткөрүлөт катыш? Жакынкы убакта эле биз көптөгөн последний звоноктон кийин, акыркы коңгуроодон кийин 20 жылдык, 10 жылдык, 50 жылдык, даже 60 жылдыкка чейин өткөрдүк. Чоң аталарыбыз келип, өздөрүнүн 50-60 жылдыктарын өткөрүп кетишти. Андан тышкары 60-70 кишилик банкеттерди өткөрөбүз. Тушо той, көптөгөн тушо тойлорду өткөрдүк ушул жактан. 50 жылдык, 50 жаш, 60 жаш юбилейлерди өткөрдүк. Эми жакынкы арада дагы бир бешик той болгон турат бизде. 2-3 күндүн арасында бир 70 кишилик бешик той. Анан дагы акыркы коңгуроодон кийинки 50 жылдыктар бүтө элек дагы эле. Эл көп келип аткан экен да азыр, э? Ооба, азыркы учурда тынбай иштеп көбүнчө банкеттерге басым жасалып атат. Выходной жок, иштеп жүрөбүз. Сон эмечи кичинекей балдар үчүнчү? Кичинекей балдар үчүн бизде өйдө жакта детская площадка бар, мини поле бар. И бул жакта квадроциклды көрүп кеттик. Ошол квадроциклдарды атайын балдарга, жаш балдарга деп дайындадык. Андан башка сладкая вата, мороженойлар, попкорндар жасалып сатылат өзүнчө. Азыр адамдар ошо күн ысыктыгына жараша, быйыл дагы жайында шаар өзгөчө ысык болуп жатат. Ошого байланыштуу бул жака шаардан бул жака качкан адамдар аябай көп болуп атат. Бул жак салкын, биринчиден таза аба, тапчандарга жатып, эс алганга өтө ыңгайлуу. Тамактары да даамдуу. Ушундай жерде эс алган мен үчүн бир чоң керемет деп ойлойм. Шаарга жакын эле экендер, э? Ооба, шаардан өтө деле алыс эмес, бир 20 километрде, бир 40 минутта келип калышат. Если адресин билишпесе, Тугисте бар. Тугиске эле Күмүш булак деп жазса болот. Инстаграмда бар. Бардык информацияларды Инстаграмдан. Же болбосо биздин байланыш телефонду калтыра кетели. Биз дагы кененирээк маалыматтарды беребиз. Бул жакта тамактын түрлөрү бар болуш керек, менимче, жалаң эле форель эмес да, э? Ооба, жалаң эле форель эмес. Форель биздин фирменный тамагыбыз болот. Андан башка дагы банкеттерге, мындай деле келип заказ кылып ичкенге биринчи тамактын 5 түрү, анан 12 түр салат, ошондой эле заказга тамактар берилет. Заказга дагы бир күн эрте же болбосо 3 саат эрте, же болбосо жарым сааттын ичинде деген тамактарыбыз дагы бар. Сиз азыр айтып атпайсызбы? Ушундан да өз көзү менен көрөлүчү. Сиздериңиз. Туристтер көрүп келели, э? Азыр тамактар даяр болот, абы? Ооба, азыр бул жакта банкеттин тамактары даярдалып жатат. Курдак. Бул жакта курдак уйдун этинен, бул жакта курдак койдун этинен даярдалып жатат. Бул жакта шорпо даярдалып жатат биринчиге. Көптөн күткөн форель чакта даяр болот. Көптөн күткөн форель азыр ал жакта да көрсөтөбүз. Биринчи бул жакта бүтүрүп алалы. Бул жакта бизде ысык, свежий борсоктор чыгат. Борсок заказ бергенден кийин гана даярдалат. Ысык жана свежий каймак, үйдүн каймагы менен. Каякта каймак? Каймак. Каймак. Алып жеп көрсөк болот, э? Ооба, азыр каймак берейин. Борсокту жесең, бул жактын ысыгын деле утуп кетесиң. Көргөнсүз өзүңүз дагы. Биздин өзү айтат. Ай, алып барышыга кызга деле берип койбойбу депчи. Бул жакта даяры бар экен да? Даяры бар, жана бышып жаткан процесси бар бул жакта. Бул жак канча градус ысык болот, я? Бул жак 50 градустай болуп калат. Бир балык канча убакытта даяр болот энди? Бир балык куурулган барлык 20 минутта даяр болот. Анан бизде 3 түрү бар. Куурулган, парга бышкан жана мангалга бышкан. Мангалга бышкан кичине 40 минутта болот. Ал эми парга бышканда жарым саат 40 минуттун ичинде бышат. Куурулган 20 минутта. Жакшы. Кайсынан өстүрөсүң? Азыр куурулган балыгыбызды өстүрүп көрөлү, даяры бар экен бул жакта. Бул куурулган балык, э? Ооба, бул жана 3 түрүнүн бир түрү майга куурулган, башкача айтканда классика. Канчадан турат бул азыр балыкка, эки балыкка? Бул эки балыкка 3-4 киши кенен тоёшот. Анда эмесе азыр биздин фирменный тамагыбызды өстүрүп коелу, э? Келиңизчи. Опа, түшөм дейт го. Өлө элек го бул балыгыбыз. Болуп көрбөгөндөй сонукен достор. Сунуштан келиңиздер. Сонукуну? Мен деле көптөн бери жей элем. Сиздин артыңыздан мен да өстүп калдым. Сон, жүрүңүздөр анда.
Ошондой эле Күмүшбулак эс алуу борборунда мындай көкчүбер, намазкана жана албетте кенин унаа токтотуучу жай бар. Биз айтып жатабыз азыр жайында салкын депчи. Эми биз жөн гана жайында эмес, кышында да иштегенге пландап жатабыз. Быйыл буюрса кышкыга ылайыктуу экинчи этажда кабинкаларды жана ошондой эле бизде быйыл жаңы өз-өзүнчө домиктер салынат деп курулуш иштери жүрүүдө азыр, ооба, курулуш иштери жүрүүдө. Буюрса эми азыркы салынган даяр кабинкаларыбызды көрсөтө кетели. Жүрүңүз. Булар кабинкалар ошо атайын кышкыга дайындалган. Ичине 16 киши батат. Ушундай чоң уютный кабинкаларыбыз бар. Жакшы экен бул жак. Кышкыга да ушул залдар аркылуу. Астында дагы биринчи этажда 50-60 кишилик банкетный залыбыз бар. Ошол жак, бул жак жана жаңы курулуп жаткан домиктер менен, үйлөр менен кышкыга дагы иштегенге пландап жатабыз. 16 кишилик дедиңизби? Ооба, бул бир кабинкага 16 киши батат. Бул жакта ушундай азыр, Ооба, экинчиси да ушундай. Жана ошондой эле биринчи этажда зал бар. Бул жана 60-70 кишилик залдан тышкары 40-45 кишилик каминный зал деп аталат. Бул жакка да кышында каминге от жагып, бул жакка да банкеттерди алып, кышкыга камданып жатабыз. Каминный зал болсо, меш болсо. Кышында эле жагасыздар же азыр деле жага бересиз, байшайыр болсо жокпу? Азыр жакпайбыз, салкын болуп турат өзү эле. Кышында от жаксак ичи аябай жылып чыгат. Башка мисалы бөлмөлөргө келгендер көппү же ушул эмен таанагандар көп болот? Ушул салкын болуп, күзүндө, жазында ушул жакты жакшы көрүшөт. От жагып отурганда бунун ичинде башкача атмосфера болот да. Отко карап отурат экен да? Ооба. Бул жакта азыр эмне болот? 10 жылдыктар, 20 жылдыктар калдыңыз эми, башында? Азыр болсо бул жака 30 кишиге түштөндүрүү болот. Кудаларды тособуз деп жаңы заказ кылып даярдап кетишти. Түштөндүрүүгө 30 киши, андан тышкарыда бул жака өзүңүздөр көрүп тургандай салкын жер, аябай. Салкын жер, ушул жерге банкеттерибиз көп болот жайкысын. Там гулянкаларга, атайын свадьбаларга, ар кандай 50 жылдык, 60 жылдыктын көптүгү ушул жерде өттү. 45 кишиге чейин ылайыкталган. Ошо. Кыргыз шаарда мынтирген, мисалы, жа, ойбас, люстрасы да бар. Бул атайын дизайнерлер менен жасалган, атайындай бардыгы эле тапчандар, мындай бардыгы эле окшош боло бербесин деп, бул жакта атайын өзгөчө этно стилде кылганбыз да. Чындыгында сонча экен, аябай жакты. Болуп көрбөгөндө мындай ичинде бир бар нерсени чыгарсаң болот экен да. Ийгилик ишиңиздерге. Чоң рахмат, келип туруңуздар. Аны сиз айткалыңыз го, квадроциклды минип көр депчи, айдап көрдүк. Мындай шанс таба бербейм мен. Кеттим анда мен. Опсун да. О! Көрүшкөнчө,